момун адам айткан сөзү, анан ичиндеги ишенген ишеними экөө дал келиш керек. Эгер сыртында айтып, бирок ичинде ишенбесе, бул адам эки жүздүү адам. Эки жүздүү адамдар кыямат кайымда хадистерде келгендей, аятта да келгендей, булар тозоктун эң түпкүрүндө болушат, эң түпкүрүндө болот. Бул жерде баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, ла илаха иллаллах келмеси пайда бериш үчүн чынчыл болуш керек дедик. Чынчылдыктын карама каршылыгы жалганчылык. Ушул нерседе бир нече категорияга адамдар бөлүнөт. Биринчи топтогу адамдар бар. Булар сыртынан дагы жана ичинен дагы чынчыл. Айткан сыртынан дагы айткан сөзү менен ички ишеними дал келгендер. Булар кимдер? Булар ыйман ээлери, момундар, мусулмандар. Булар алхамдулилля чынчыл адамдар. Сырткы сөзү менен ичкиси дал келгендер. Экинчи бөлүктөгүлөр бар. Ким булар? Сыртынан ла илаха иллаллахны айтышат, мусулман болуп көрүнөт, бирок түпкүрүндө булар жалган, ишенбейт түпкүрүндө. Кайсы бир дүйнөнүн бир кызыкчылыктары үчүн, же болбосо бир бай адамдар менен, же болбосо бийликтеги мусулман адамдар менен ошолорго жагынып жакшы көрүнүш үчүн, себеби алар мусулмандар эле, ыймандуу адамдар эле, ошо жакшы көрүнүп, мен дагы мусулманмын деп сыртынан келмени айтып коюп, кайсы бир кызыкчылыктардын негизинде өзүн мусулман кылып көргөзүп жүрө берет. Себеби өзү мусулман эмес экенин билип калса, ал кээ бир максаттарына жетпей калышы мүмкүн. Булар эки жүздүүлөр, булар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ордунда да болгон. Мунафыктар. Момундар, мусулмандар күчтүү болгон кезде мусулмандарга кирип кетет. Анан момундар алсыраган кезде капырларга өтүп кетет. Алар дайыма ошол кызыкчылыктын үстүндө жүргөн. Каягынан пайда көп келген болсо, ошол жакка өтүп кетет. Эки жүздүү адам. Ичинен ишенбейт, сыртынан айтып коет. Булар эки жүздүүлөр туугандар. Анан дагы бир бөлүктөрү бар. Алар ичинен дагы жалганга чыгарат, жана сыртынан дагы жалганга чыгарат. Булар кимдер? Булар мушриктер, Аллага шерик кошкондор. Алар ичинен дагы ишенбейт ла илаха иллаллахда, жана сыртынан дагы ачык жалганга чыгаргандар. Дагы бир топ адамдар бар, дагы категория адамдар. Алар ичинен ишенет, сыртынан айтпайт. Булар Аллах Тааламдын дининен жүз бургандар. Куфрул ирод деп коет. Капырчылык, бирок жүз буруу капырчылыгы. Ичинде ишеними бар, билет, ошол Аллах Таалам бар экенин, жалгыз экенин, канча ошол угуп келген маалыматтарынан акылга салып көрсө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экенин билет. Бирок бул адам сыртынан айтып, мусулмандарга кошуп, өзү келбейт текеберлиги бар. Жүз буруусу бар. Бирок ал ичинен ишенгени пайда бербейт. Себеби ошол ишенген ишенимин көргөзө албады. Сыртынан айта албады ал нерсени. Дагы бир топтор бар. Алар ичинен ишенишет, сыртынан дагы айтат. Караңыздар, туугандар, ушундайлар да бар. Ичинен ишенет, сыртынан деле айтат, ла илаха тили менен айтат. Бирок алар жашоодо ушул кыймыл аракеттери менен, жүрүм турумдары менен бул нерселерге карама каршы келет. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экенин ишенет, Аллах Таалам жалгыз экенин ишенип, бирок момундарды жаман көрөт. Момундарды жаман көрөт, мусулмандарды шылдыңдайт. Ушуга окшогон Аллага жакпаган иштерди жасайт. Ичинен ишенген болсо дагы, оозунда келмеси бар болсо дагы, бул нерсе буларга жардам бербейт, ишенич. Келмеси актабайт, ишенген ишеними да актабайт. Себеби булар Аллах Тааламдын өкүмдөрүн жаман көрөт, момун мусулмандарды жаман көрөт, жана Аллах Тааламдын түзүп койгон мыйзамдарын, өкүмдөрүн, шариаттагы нерселерге жүрөгү тарып, жактырбай, ошонун артынан жүрөгү карайып, момундарды жамандап, шылдыңдап, ушундай кадамдарга барат. Бул адамдар ла илаха иллаллахны канча жолу айтса дагы, жүрөгүндө ишенсе дагы, ал нерсе жардам бербейт. Жалпысынан ушул 5 түргө бөлгөн экен алымдар. Биринчиси ыйман ээлери, булар кутулуучу адамдар, жакшылыкка жетүүчү адамдар, сөзү да бар, ыйманы да бар. Экинчи эки жүздүүлөр, оозунда бар, бирок жүрөгүндө жок. Оозун тилинде бар, жүрөгүндө жок. Үчүнчү мушриктер, капырлар, булар ким? Сыртынан дагы жалганга чыгарат, жана ичинде да ишенбейт. Төртүнчүсү ичинен айтат, бирок сыртынан айтпайт. Ичинен айтат деген ичинен ишенет, бирок сыртынан айтпайт. Бул жүз буруу капырчылыгы. Кээ бир адамдар ичинен ишенет, бирок текеберленип, боюн көтөрүп,
бирок сырттан ал адам өзүн мусулман деп эсептебейт. Бешинчилер бар, ичинен дагы ишенет, сыртынан да айтат, бирок ал нерсе жардам бербейт. Себеби алар Аллах Тааланын өкүмдөрүн жаман көрөт, мусулмандарды жаман көрөт, Аллахтын мыйзамына, шариятына жүрөгү тарып, жактырбайт ал нерсе менен жашаштыкты. Жана мусулмандарды жаман көрөт, шылдыңдайт керек болсо. Бирок ал жүрөгүндө Аллахка болгон ишеними, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ишеними, айткан оозундагы келмеси актабайт. Канчаларды көргөнсүздөр, мен көргөмдө ошондой атеисттер бар болчу. Кудай ишенбейт дейт, бирок өлүп калса жаназаны окуттурган талап кылат, дем салдырып коет, мусулманчылык иштер жасап, келмени айтып коет. Ушундайлар да бар. Мына жалпылап айтканда кимде ким ла иляха иллаллахтын тили менен айтып, бирок жүрөгүм ишенбесе жардам бербейт. Мына бул чынчылдык, келмени айткандан кийин ошого чын жүрөгүм ишенүү, сырткы менен ичкиси дал келүүсү. Мына ушундай учурда келме ага пайда берет. Келме ага жакшылыгына себепкер болот. Эгер айтып аны жүрөгүндө ишенбесе, канча жолу айтса дагы ал келменин эч кандай пайдасы жок.